Мен бүгін артурду маселелерди көтөрөйүн деген маселем мына кече күнү 14 февраль Кыргызстаныбызда өмүрү биздин тарыхыбызда болбогон, биздин салтыбызга, наркыбызга туура келбеген День Валентина деген сүйүшкөндөр күнү деген бир майрам болуп өттү да. Кап болбоңуздар, мен катуураак эле айтайын, бул иблистин, шайтандын майрамы да. Канча деген биздин жаштарыбыз карам иштерге барышты, жаман иштерге барышты. Канча деген биздин жигиттерибиздин чөнтөгүнө зыян болду. Сүйүшпөк турмай, канчасы ошо күнү кече күнү урушту. Эмнеге сен куттуктабадың, мындай болду деп. Мына мен 14 февраль 2001 жылы үйлөнгөнмүн, День Валентинанын высы дагы жок болчу. Урматтуу Алмаз Акунжанович, биз өкмөт менен биргеликте биздин кыргыздын наркына, салтына туура келбеген, ушундай чоочун жаңы биздин коомго киргизип аткан нерселерди бир программа иштеп чыгып, жокко чыгарышыбыз керек. Мына биздин улуу сыймыктуу аял зазатыбызды ар жылы эле 8 март күнүбүз бар. Куттуктайбыз. Эркектерди мына 23 февраль күнү. Эң сонун мына эгемендүүлүктү алган эгемендүүлүк күнүбүз бар. Ушу майрамдарды майрамдасак. Ал эми биздин наркыбызга, салтыбызга туура келбеген, чоочун биздин элди башка жакка, жаман жакка алып барган ушундай жаңы бир көрүнүштөрдү биз биргеликте бир программа иштеп жокко чыгарсак.